Спутниктен сүйлөйбүз. Сиз сураңыз, адис жооп берет. Керектүү суроолорго кызыктуу жооптор. Спутник Кыргызстан радиосунда Спутниктен сүйлөйбүз уктуруусу. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурууларын улантат. Биз Спутниктен сүйлөйбүз программасынын алкагында Каса Миң долбоору Кыргызстандын андан ала турган экономикалык жана энергетикалык пайдасы тууралуу маектешели деп турабыз. Ал үчүн студиябызда конок бар. Таныштырып өтө турган болсом, Кыргызстан улуттук электр тармагы АЧК акционердик корпорациясынын долбоорлорду ишке ашыруу тобунун башчысы Рустамбек Райымкулов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин студиябызга кош келипсиз. Ардактуу угармандар, сиздер дагы катарыбызга кошулсаңыздар болот. 0312664282 номерлери аркылуу коногубузга суроолоруңуздар болсо чалып коңгуроо кылып берсеңиздер болот. Ошондой эле жазуу түрүндөгү суроолоруңуздарды 05664282 WhatsApp, Telegram аркылуу жазып жиберсеңиздер, биз коногубузга аны жөнөтүп коюуга аракет кылабыз. Ошондой эле Спутник Кыргызстан радиосу YouTube каналы аркылуу эфирибизди көрүп, тыңдап, ошол жердеги комментарийлерге дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Мындан тышкары, Спутник Кыргызстан уналгысы Facebook баракчасы аркылуу дагы түз эфирди көрө аласыздар. Ал эми биз болсо өзүбүздүн уктуруубузду баштайбыз. Ушул Каса Миң долбоорун баштоо боюнча демилгелер, пландар көптөн бери эле айтылып келет. Ушул ишке ашса, Кыргызстан энергетикалык жактан өзүн камсыздап ал тургай пайда табууга да мүмкүнчүлүк табат, мүмкүнчүлүк болот деген ойлор атылып келет. Анан ушу Каса Миң долбоорун ишке ашыруу башталганы кабарланды да. Ушул долбоор тууралуу маалымат берип өтсөңүз, эмне болгон долбоор, канча каражат керектелет, кимдер катышат, канча убакыт иштелип чыкты долбоор? Каса Миң деген сөз өзү багы англис тилинен айтылган Центральная Азия и Южная Азия деп. Бул проекттин алкагында Кыргызстан менен Тажикстандан электроэнергияны Афганистан менен Пакистанга экспорттоо каралган да. Эң негизги импортер болуп бул Пакистан эсептелет. Эң бизден болсо көбүнчө көлөмдүү Тажикстан экспорттоо каралган. Бул долбоордун ичинде айтып кете турган нерсе жайкы гана мезгилде экспорттоо каралган. Бул май айынан сентябрь айына чейин гана. Бунун эң негизги проектинин багы убагында технико-экономический обоснованиясын жасап жатканда Кыргызстан менен Тажикстанда жайкы электроэнергиянын жана мощностьтин бар болгондугу үчүн ал эми Афганистан, Пакистан жай мезгилинде аларга потребление, то есть өсөт. Керектүү убакыт жай айында. Биздики мисалы үчүн кыш мезгили менен жай мезгилдин ортосундагы өзүбүздүн керектөөбүз 2-3 эсе, то есть айырмаланып турат да. Мисалы үчүн кышкысын бир 3000 мегаваттка чейин потребление болсо өзүбүздүн внутренний, ал эми жайында 1000 мегаваттка чейин ылдый түшөт да. Пакистан менен Афганистанда тескерисинче. Алардын кышкысын электроэнергия потреблениеси түшөт, ал эми жайкысын көп керектелет да. Анын Пакистан менен Афганистандыкы основной кондиционирование деп колдонулат жайкы мезгилде. Ошон үчүн алар бизден электроэнергияны кымбат баада алганга даяр. Ошон үчүн анын ичинде ошол технико-экономический обоснованиянын негизинде ошол 4 мамлекеттин арасында межправительственный совет деп түзүлгөн. Ошол межправительственный советтин негизинде генеральное соглашение деп келишимге кол коюлган болчу. Ошол келишимдин негизинде азыр иштер жүрүп жатат да. Айта кете турган нерсе, ошол 4 мамлекеттин ичинде ар бир мамлекеттин өзүнүн жасай турган жумуштары бар. Эгер Кыргызстанды айтып кете турган болсок, Кыргызстандын ичинде 455 чакырым аба чабалгысы курулат.
и бир ячейка деп коет. Азыркы датка подстанциянын ичинде 500 киловольттук ячейка курулат да. Ошондон кетет да. Ошо менен биздики Жалал Абад, Ош жана Баткен областтары менен Тажикстандын границасына чейин да. Бул 455 чакырым. Андан ары 28 километр чакырым уже тажик тарап өзлөрүнүн подстанциясы бар, Сук деген, ошого чейинки жерди курат да. Андан ары Тажикстандын ичинде багы 116 чакырымдагы 500 киловольт бар и бунун баары багы бизде переменный ток деп коет, переменный ток боюнча. Андан ары ошол Санктуда деген шаарда конвертерный подстанция деп коет. Ал переменный токтон, то есть постоянный токко которо турган неме да. Анан ошол постоянный ток менен Тажикстандын территориясы менен Афганистандын полностью жалпы немес территориясы менен и Пакистандын Ноушер деген шаарына барып, ал жерден кайра конвертерный подстанция болот. То есть постоянный токтон кайра переменный токко боло турган деп кетет. Ар бир мамлекеттин ичинде өзүнүн каржылай турган банктары уже бар. Кыргызстанды айтып кете турган болсок, бизде 3 донорубуз бар. Бул Ислам өнүктүрүү банкы, Европейский инвестиционный банк деп нөтүлөт и Дүйнөлүк банк деп нөтүлгөн. Каражаттарын айтып кете турган болсок, Дүйнөлүк банк 45 миллион доллар бөлүп берип атат. Ислам өнүктүрүү банкы 50 миллион доллар, ал эми Европейский инвестиционный банктыкы 70 миллион евро. Дүйнөлүк банк бул, Жок, Европейский инвестиционный банктыкы деп каралган да. Анын ичинде Европейский банк менен Всемирный банк биригип бир политика финансирование Дүйнөлүк банктын политикасы менен кылып, ал өзүнчө бир лотко бөлүнгөн. Биздин жанагы линиябыз, ячейкабыз анан Исламский банктык боюнча өзүнчө бөлүнгөн. Исламский банк боюнча биздики жанагы границадан, Тажикстандын границасынан 125 километр чакырымга деп каралган. Ал эми Европейский инвестиционный банк менен Дүйнөлүк банктыкы калган 325 километрине и жана ячейкага каржылануу каралган да. Бүгүнкү күндө ошол Дүйнөлүк банк менен Исламский банктын багы өзлөрүнүн шарттары боюнча тендерлер, эл аралык тендерлер өткөн. Кыргызстандын ичинде мен айткан 2 лотту боюнча бир компания утуп алган. То есть бул турецкий компания, Миташ деп аталат. Ошолор утуп алып, алар бүгүнкү күнгө чейин проектный, то есть чертеждорун чийип, даярдап, биз болсо отвод земель деп нетилет го, заказчик катары биз өзүбүздүн дагы милдеттерибиз бар да, и подрядчиктин милдеттери бар. Анан бүгүнкү күндө биз жана Баткен области боюнча, Баткен областынын боюнча 276 чакырым каралган. Ошол экил отвод жер бөлүп берүү маселесин биз тараптан уже чечтик. Анын ичинде баягы опоралардын астына кете турган жерлер бар. Андан тышкары жана убактылуу жолдор бар, линияларды курууга. Ошол суроолордун баары чечилип, анын ичинде баягы лесное хозяйство деп токой чарбалар бар. Алар менен баары вопростор чечилип, анан биз могу 1 февралдан баштап Баткен области боюнча биздин подрядчикке дагы уже рухсат берилди жумуштарды баштаганга. Ушул компания тууралуу да айта кетсеңиздер, тендерлер өттү деп калдыңыз. Компания кандай жолдор менен тандалды? Буга чейин долбоорлорду, ушундай долбоорлорду ишке ашырып жүргөн тажрыйбасы бар бекен? Адатта баягы тендерлер өткөндөн кийин бизде ушундай иштерди ашырабыз деген компанияларда бир аз маселе жаралып калып эле да, иш ашпай. Бул жагын баягы эл аралык тендер өттү деп атпайбызбы? Анын
атайын баягы каржы маселеси да каралып, Международный валютный корпорация деп коет, ошол эркелер каржылап атайын консалтинговый компания алынып, ошол компания убагында ошо тендерный документтерди да даярдаган. Андан тышкары ошол тендердин өтүшүн процессин баарын өзлөрүнүн контролунда кылган. Анан тендерлер бүткөндөн кийин өзлөрү баягы оценочный отчетун жасап, ошол оценочный отчетторун анан мамлекеттерге берип баягы макулдашууга берилген да. Анын караганда эң негизги эки как бы талап. Это биринчиси, баягы силер айткандай, алардын опыты каралган, эң негизги, и экинчиси, конечно, каржылоо маселеси. То есть берген заявкасы да, канча кайсы суммада экен. Баягы тендерный документтерди даярдаганда ал жерде ар бир катыша турган компания өзүнүн кайсыл мамлекетте анан кайсы чыңалуудагы аба чубалгыларын курган, кантип куруп бүтүргөн деген шарттар бар болчу. Ошол шарттарга жараша алар өзүнүн заявкаларын берген. И ошол эркелерден өткөн да. Анан ушул долбоордун алкагында иштер республиканын 3 облусунда жүргүзүлө турганы айтылды. Алар Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында. Анан ушул облустардагы айылдардан эмне иштер жасалат? Баягы электр байланыш комплексин модернизациялоо облустарда тургундары менен кандай иштер алып барылат? Деги эле ушул долбоордун алкагында жасала турган социалдык жана экологиялык программалар тууралуу дагы учкай токтоло кетсеңиз. Жана жогоруда айткандай, Дүйнөлүк банктын талаптары бар да. Анын эң негизги талаптарынын экөөсү бул экология маселеси и социальный маселеси. Ал боюнча атайын опять баягы компаниялар алынып, раздел ОВОС деп коет, оценка воздействия на окружающую среду деп убагында жасалып, то есть ал жерде экологияга кандай таасирлери болот деп. Анын баары жасалып, убагында Дүйнөлүк банк менен дагы макулдашылган. Андан тышкары биздин Кыргызстандын Госагентство охраны окружающей среды менен дагы экспертизасынан өтүп бүткөн. Андан тышкары баягы социальный вопрос боюнча атайын план действия по переселению деп коет. Ошол боюнча атайын тоже чоң кагаз даярдалып, убагында бүттү. То есть анын ичинде эмне вопростор каралган? То есть биринчиден ошол жерде жанагы айтып атпайм, отвод земель деп. Ошол эркинде жанагы опоралардын астына кете турганбы, же болбосо убактылуу жол салына турган жерлерде кимдин үлүшү болуп калабы, же өкмөттүн жери болобу, биз аны кантип сатып алабыз деген маселелер каралган. Бүгүнкү күндө жанагы айткандай Баткен области боюнча чечилди. Азыркы күндө мына Ош менен Жалал Абадтыкы бүтөлү деп калды. Андан тышкары бизде ошол проекттин ичинде атайын баягы акча каражаты бөлүнгөн. Проект поддержки сообщества деп коет. Именно ошол линия өтө турган жерлердеги 1,5 километр коридордо жашаган элдерге жардам берүү. То есть анан биздин компания социальный вопростор менен заниматься этпегендигине байланыштуу убагында аны биздеги Кыргызстандагы жана Арис компаниясына берилген да. Ошол Арис компаниясы өзлөрү кредитный соглашение менен кол коюшуп, бүгүнкү күндө алар дагы көп жумушту алып барып жатышат. Ал жерде бир нече багыттар каралган. Ал жерде дагы 3кө бөлүнгөн багыттар. Биринчи багыты бул тургундарды көчүрүү да каралган болсо керек, ал жакта айрым тургундарды. Жок, ал жанагы отвод земель деп биздин немеде каралган, Несктикинде. Ал жана Аристин программасы боюнча жардам берүү жагы каралган. Ал мисалы үчүн биринчиси бул ошол жана 1,5 километр коридордогу жашаган, то есть өткөн айылдарга электр энергиясын берүү. Ал эми баягы
10 же 0,4 киловольт деп коет. Ошол чыңалуудагы кандай көйгөйлөр бар. То есть ошол жагынан жардам берүү же трансформатор коебу, ошол жагынан жардам берүү каралган. Экинчи этапы болуп социальный инфраструктураларды жакшыртуу каралган. То есть ал жерге же болбосо жана жол куруш керекпи, же жана фаптарды куруш керекпи деген сыяктуу вопростордун баары каралган да. Андан үчүнчү жагы бул жанагы ошол жерде жашаган жаштарга кичинекей баягы бизнес кылууга шарт түзүп берүү жактары каралган. Бул жанагы айтып аткан нерсе бул убагында курулуп жаткандагы убактагы жардам берүүнү гана айтып жатам да. Андан тышкары жанагы биз экспорттой турган электроэнергиянын ичинде определенный бир тариф каралган. Ал тариф жыл сайын бөлүнүп берет дагы, и ошол коридордо, жана биздин линия өтө турган коридордо жашаган элдерге же айылдарга жардам берүү жагы каралган. Аларга электроэнергиясы бекер берилет деген сөз да бул, Жок, бекер берилет эмес. Именно баягы азыр көп жерлерде бар, мисалы перегруженный линиялар бар. Же болбосо мощность трансформаторлор жетпей аткан үйлөрдө айылдар бар. Ошолорго куруп берүү жагы каралган. Рустам Эгемашевич, ушул айтсаңыз, Афганистан, Пакистанга Тажикстан менен биргеликте электроэнергиясын экспорттоо мерчимделген долбоор болуп атпайбы болчу? Анан ошого бизде кубаттуулуктар жетеби дегеним, Кыргызстан быйыл эле ушул 500 миллион киловатты Казакстандан алдыга, өзүбүзгө жетпей жатып анан ушундай мүмкүнчүлүк түзүлөбү же кошумча кубаттуулуктар салынабы деген суроо пайда болот да. Бүгүнкү күндө аябай актуалдуу вопростордун бири. Жанагы айткандай, ушул долбоор боюнча электроэнергияны экспорттоо жана бизде жай айында гана каралган. Май айынан сентябрь айына чейин деп атабыз, когда бизде потребление аябай түшөт. 3 эсеге чейин түшөт. Кышкыга караганда. Аша баштайт экен да жайкысын ошондо. Бул жерден көбүнчө суроо суу маселеси турат да. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү туруп калат. Аны эми дагы бир шартын айтып кете турган жер, бизде мисалы 4 жылдык период бар. Маловодье, андан кийин нормальный приток боюнча да. Быйылкы мына өткөн жылдагы это как раз жана маловодный периодка келип калган да. Анан эми неме кылып атабыз, что жакшы күндөр дагы болот, когда бизде суунун көлөмү нормализация этилет, көбөйөт дагы, анан биз электроэнергиянын жайкысын сатканга немет аракет кылган. Аны дагы айтып кете турган нерсе, биздин компания баягы Национальный электросеть Кыргызстана деп аталат. Биз бул жерде как транспортный компаниябыз да. Биз электрический станциядан жеткирип берүү гана каралган. Ал эми электроэнергияны сата турган компания Кыргызстандын ичинде бул электрический станция болуп эсептелет. Электрический станция, то есть алар сатат, а биз болсо ошол электроэнергияны транспортировка жеткирип берүү. Ал эми жанагы дагы бир нерсени айттыңыз, эми убагында булар электрический станция көп жылдык мөөнөттү алышып, ошого прогноз кылышкан да. То есть жана маловодный период же көп периодка деп. Андан тышкары бул жана бериле турган электроэнергиянын өлчөмү ушул азыркы даже турган мощностьтар менен гана эсептелген. Андан тышкары жакынкы күндөрдө бизде мисалы үчүн Камбар Ата 2-нин 2-нчи агрегаты каралган, Токтогул ГЭСтин реконструкциясы каралган. Ал жерде дагы 240 мегаваттка чейин увеличениялар болот. Кубаттуулук көбөйөт. Ошол жерлер каралган. Анан бизде баягы минимальный, анан максимальный деп бере турган электроэнергияларды каралган да. Мисалы үчүн биз 500 жылына жайкы убакта 500 миллиондон 1,5 миллиард киловатт саатка чейин электроэнергия бере алабыз. Ал жерде дагы өзүнүн ар кандай шарттары бар да. Мисалы үчүн 500 берип как бы койсок болот. Анан кийинки жылы там миллиард берип
То есть ал жерде мындай гибкий график каралган да. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша, Өзүнүн мүмкүнчүлүккө жараша да. И дагы айтып кете турган нерсе бул баягы эң биринчи орунда өзүбүздүн ички баягы колдонуубуз да, потреблениябыз турат, ага ал эч кандай тиешеси болбош керек да. Андан калган гана электроэнергияны экспорттоого каралган. И бул дагы айтып кете турган нерсе баягы коммерческий проект болуп эсептелет. Бул баягы ички тарифке влияние болбош керек. И жана азыркы курула турган объектилерге кете турган акчанын кайра кайтаруусу дагы ошол сатылган электроэнергиянын жараша жабылыш керек да. Ушуга кайтып келели. Долбоордун болжолду кайсыл учурга бүтүп калганда болжолу менен анан биз ошол жана калган кредиттер 70 миллион, 50 миллион деген долларларды төлөшүбүз керек да. Кайсыл учурдан төлөп баштайбыз? Жанагы айткан 3 банктын шарттары ар кандай. Биринчи жылдары бизде баягы льготный периодтор каралган, 7 жылдан 9 жылга чейин. Ал убакыттын ичинде биз азыр жана проценттерин гана төлөйбүз. Андан мисалы үчүн 9 жылдан кийин биз баягы основной сумманы төлөгөнгө баштайбыз да. Негизги суммасы. Негизги суммаларды. Азыр канча жыл калды? Негизги 9 жылдын канчасы өттү? Биздики азыр 2 жыл. 2 жыл бар экен да. Дагы ошондой убактылар бар. Долбоор кайсыл учурда жыйынтыкталып калат Кыргызстандын ичинде? Бул сөзсүз 4 мамлекеттин ичинде болуп аткан долбоор болгондуктан башка мамлекеттерден да көз каранды болуп калат. Ошентсе дагы биздин өзүбүздүн иш пландар бар да. Биздин бүгүнкү күндөгү азыркы биринчи жана баштадык деген участогубуз боюнча дейли. Контракт боюнча 2 жыл. Биздики 23 жылдын май айына биринчи жана Баткендеги участогубуз бүтүш керек. Экинчи участогубузду мына жакында буюрса жана отвод земелдерин баарын берсек, ошондон баштап биз подрядчикке как бы трассабызды беребиз, ошондон баштап анан отчет башталат да. Бул биздин подрядчик менен боло турган нерсе. Андан тышкары эми жанагы айткан 4 мамлекеттин ичиндеги мисалы үчүн бир объекти бүтпөй кала турган болсо, проект баягы коммерческий деятельностин баштабай калган атпайбы. Бүгүнкү күндө бизде кичине Пакистан тараптан мындай проблемный суроолор болуп атат, жана конвертерный подстанция деп атпайбызбы? Переменный токтон постоянныйга же болбосо постоянно переменныйга кылгандын баягы срок убактысы, куруу убактысы чоңураак болуп атат да. Акыркы күндөр эле биз ошол дүйнөлүк банктар менен дагы ошол мамлекеттер менен дагы чогуу совещаниялар дайыма өтүп турат, видеоконференция сыяктуу. Ошондо бүгүнкү күндө уже дагы 1 жылга, жарым жылдан 1 жылга чейин убакытты жылдырабыз деген суроо туулуп атат да. Анткени жана Пакистан тарапта объектилер бүтпөй калышы мүмкүн. Экспорт ошондо качан башталган атат болжол менен? Эми 24-жыл май айына барып калат го. Негизи 23 майда белгиленген, 1 жыл жылып калышы мүмкүн болот. 1 жылга жылып калса да. Канча жылга чейин экспорттошубуз керек ошол карыздан кутулуш үчүн да? Жанагы генеральный соглашение деп башында айтып кеттим. Ошол генеральный соглашение боюнча биздики 15 жылга каралган. 15 жылдын ичинде биз жанагы кетирген каражаттарыбызды жаап, андан тышкары дагы пайда көрүү жагы каралган да. Сизге ыраазычылык убакытта бизге маек куруп бергениңизге. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунда биз ушул Каса 1000 долбоору Кыргызстандын андан ала турган экономикалык жана энергетикалык пайдалары тууралуу маектештик. Биздин студиябызда конокту Кыргызстан улуттук электр тармагы АКСынын долбоорлорду ишке ашыруу тобунун башчысы Рустамбек Райымкулов болду. Ал эми уктурууну мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.